уже bundan результат көрсөтүшүңөр керек. Анан эң эле жөнөкөй мисалын айтканда өткөн сабактарды темаларды жазып атпайбы мугалим характеристика. Ошол пландардын баарын тең эле электронный кылып эле мектепте да илип койбойсуңар. Өттүм дегенде маус менен баары клик бир басканда өттүм анын эмне кайра жазып атасың. Аны ким окуйт? Же директор окуйт, же район окуйт. Жөн эле мугалимге жазып атасыңар да. Электронный эле бүт баары тең эмелерин жазып коет. Ар бир мектеп өзүнүн эмесинде турушун планда. И өттүм эле птичка коюлуп кете берсин. Эмне кыйнап атасың? Туурабы? Ошол эң чоң маселе ошол экен да. Жок, ошонун баарын жоюлат. Түшүндүңөрбү? Бүт электрондоштуруп ар мектеп жасап чыксын. Иши кылып май айынан баштап мугалимдерде кагаз болбош керек. Бирок экинчи черектен баштап уже кыскарган кагаздар үчүнчү черектен кечирим сурайм. Уже үчүнчү черектин башына, январдын 15-нде болот. Ошондон баштап уже могуларды мугалимдер сезиш керек. Ошондон конкретно уже иш жүрүш керек. А май дегенде уже результат көрүшүбүз керек. Электронный кандай жазыш керек болсо, биздин бөлүм менен сүйлөшүп турат. Документтерде ошолорду электрондоштуруп иштеп, өттүмдө эле жөнү басып кетсин. Анын түшүнүңөрбү? 23-нче 4-чү чейректе биз ушу пандемия болуп атканда класстан класска которгон экзаменди жойгонбуз. Ушуну быйыл ушундай калтырсак, бир пункт ушундай чечип бериши. Хорошо. Шыл эмени алууга болгон минимум. Минималдуу.